Жалпы көрүшүүгө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кезектеги маебиз буюрса мынакей жарык көргөн турат. Жалпыңыздарга жагымдуу көрө калайбыз. Бүгүн биз ырчы Элзар Тилимбаев менен маектешебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшы? Жакшы. Аман эсенби? Жакшы. Кичипейил балада, аябай жөнөкөй балада, кичипейил балада. Телефонда сүйлөшүп эле Элзар, жашырган эмнең бар десем, жашырган эч нерсе жок байке. Бүт баарын сурай бериңиз. Бүт баарына бүгүн жооп берүүгө даярмын деди. Буюрса мен чыгармачылыгын көптөн бери көрүп жүрөм, билип жүрөм. Жөнөкөй чыгармачылыкта жөнөкөй чыгармачылык инсандардын катарын кошпойт. Өзүнүн кол тамгасы бар, орусча айтканда почерки. Өзүнүн жакшы жумуштары менен буюрса маданиятка сонун салым кошуп келаткан ырчы маектешели анда буюрса. Маектешели. Мен да аябай көптөн бери күтүп жүрдүм эле. Мындай го. Жанагындай мисалы интервьюларга барасың го, мисалы эртеңден таңкы бирдеме ана ушундай эфирлерге барганда мындай убакыт аябай бат эле калат го анан 15 мүнөт. Анан окшош эле суроолор боло берет го. Мисалы бала чагыңыз кандай болгон деген сыяктуучу. Анан ошондой нерселерди чын эле тажап кеттим. Анан акыркы убакта подкасттарды көрүп, мисалы, сиздикин деле ошого салыштырам да, ошондой эле көрөм. Эркин сүйлөшөсүң, бирдемени айтып бересиң. Бир жолчу Эмир байке мындай болуп деген сыяктуу мындай нерселерди айтып бергенге ыңгайлуу да. Ошо мен да аябай көпкө күтүп жүргөм. Чакырганыңызга рахмат. Буюрса жакшы маек болсун, жакшы маек болсун. Сенде да аябай көп жаңылык бар экен. Анын баардыгын шашпай айтабыз. Азыркы учурда жогоруда айтпайсыңбы? Бала чакты сурай беришет, тигинти беришет депчи. А мен бала чакты үстүртөн сурагым келбейт да. Чын эле Элзар. Мен сени бир эле ырчы катары эмес мындай көргөн жеримде кандай иним деп экөөсүнө сүйлөшүп туруп калабыз да. Анан сенин досторуң менен, сенин мындай чыгармачылыкта жүргөн кишилериң менен дагы карым катнашыбыз болуп, бири-бирибиз менен мамиле болуп, сен жөнүндө кеп болуп, кандай бала экениң айтылып, кандай ырчы экениң айтылып, эмне жумуш кылып, ал жактан эмне ийгилик чарап аткандары аны баары айтылганын мен өз кулагым менен угуп, өз көзүм менен көрүп келем да. Анан ошондон кийин бул жөнөкөй бала эмес экен. Демек мунун айтары бар экен. Демек бул кишинин ошол 15 мүнөт убакыт кыска болуп атыптыр. Көбүрөөк бериш керек экен деген бир ой болгон да. Бүгүн көбүрөөк берели, 15 мүнөт бала чагында айтсаң болот, мисалы. Билбегендер үчүн көпчүлүк эми таанып калышты, бирок кечирип кой. Билбегендер үчүн таанышуу. Бардыгыңыздарга салам. Кыргызстанда бир дагы дүкөн мындай белектерди тарата элек. Остор Infinix компаниясы менен түзмө-түз кызматташат жана ошондой эле эң сонун белектерди таратат. Эмне болгон белектер кантип алса болот, анын бардыгын мен сиздерге айтып берейин. Кепилденген белекти сиз Infinix смартфонун сатып алган учурда ала аласыз. Мисал келтирип айтып кетели, эгерде сиз жапжаңы Infinix смартфонун сатып алсаңыз, анда экинчи смартфон сизге белек болуп берилет. Буга кошумча мына ушул таразаны алсаңыз болот, же болбосо ушундай жапжаңы рюкзак сиздики. Экинчи мисал достор, эгерде сиз жапжаңы Infinix смартфонун кайрда сатып алдыңыз, сизге ага кошумча зымсыз мына ушундай кулакчын берилди, кол саат берилет жана экинчи смартфон бекер. Бул сиздин эң ийгиликтүү сатып алууларыңыздын бири болсун. Бир смартфон сатып алып, сиз 3 белектин ээси болуңуз. Кыргызстандагы каалаган Остор дүкөндөрүнө келип белектердин ээси болуңуз. Билбегендер үчүн, бирок мен ойлойм азыр көп эле билбейт го депчи. Эмнеге дегенде анткени мындай бир жакшы нерсе кыла элекпин да. Мындай элге мисалы эме кылганда эмне? Мисалы айгерим эшим бар го. Ошол менен мисалы жүрүп калсам, аны менен мисалы эми бул эме кылганда кызганычтык эмес. Мисалы айгерим эшим менен сүрөткө тартып коесузбу деп мени тартып турат да. Анан аны тартып коем. Анан ушундай моменттер болуп калат, просто мен значит дагы иштешим керек экен. Ушундай болушум керек экен депчи. Анан ошон үчүн ойлоп коем, мен пока мындай көбүн эле билине элекмин го депчи. Көбүн эле. Менин кээ бирде мындай мисалы клиптерим өзүмө караганда клиптерим хитрээк да. Анан мисалы досторум бар да, мисалы досум таанисың дейт да. Жок, тааныбайт экенмин десе. Жанагычы эме клип тартты го 15 мүнөт алып же болбосо. Аялың карта ойуна уттуруп салат го десе. Сен ошосуңбу деп. Ошол аркылуу таанышат да. Ошондо тааныштырып кетейин өзүмдү. Мен Элзар Тилимбаев, ошол кыргыз шоу бизнесинде акырындан аракет кылып жүргөн, талпынып жүргөн баламын. Шоу бизнеске кошулганыма 2-3 жылдын жүзү болду. 3 жыл болду. Андан көп болду го? Жок, 3 жыл болду. Көптөн бери жүргөн дейсиң.
Көптөн бери жүргөндөй эле болуп калды. 3,5 ушундай примерно ушундай болду да, мындай. Аябай кызыгып мынтип артынан иштеп баштаганымдачы. Ошол мен өзүм Актала районунун Байытов деген айылында өскөм. Ошол жерде балалыгым өткөн. Ошол жердин мектебинде окугам. Эмнеге ырчылык, каяктан келди ырчылык? Билим барбы? Ооба, билимим бар. Каякта окуп? Мураталы Куренкеевде окугам. Училищесинде. Анан консерваторияда окугам. Эки жактан. Бирок консерваторияда до конца бүтпөй калгам да. Эмнеге дегенде Куренкеевди бүткөндөн кийин консерваторияга келдик. Анан ал жактан уже билесиз го, бизде эртеден кечке окуш керек. Мисалы, эртең менен кирип, эртең менен 8-те кирсең, кечинде 9-та чыгасың ал жактан. Эмнеге дегенде мончалык ноталарды берип турат, фонадан жаттайсың, анан ачка болуп калып эле, мисалы, башка жерге иштей албай калып элечи. Эми азыр аябай сонун болуп калды, эмнеге дегенде. Бирок биздин инструменталисттер сразу эле жумушка кирип кетишет да. Именно вокалисттер, мисалы, кичине кыйын болуп калабы, билбейм, же мага ошол момент аябай кыйын болгонбу. 3-курска чейин окуп, академ алып, Россияга кетип калгам. Россияда иштеп жүрдүм. Ошол кеч баштаган турбайсың мында чыгармачылыкты? Анан Россияда ал Россияда иштеп жүргөндө анан ошондо өзүм аябай эме болдум да. Ошол эмеде мен негизи мындай болчу. Ар бир каникул сайын барып иштеп келчүмүн, 3 ай сайынчы. Россияга? Россияда тиги Сургут, андан ары Новый Уренгой деген, андан ары поселок Пангада деген бир жерге барып иштеп келчүмүн 3 ай сайын. Анан ошо консерваториядан академ алгандан кийин Москванын өзүнө бардым. Москванын өзүндө иштеп жүрдүм. Аякта 1-2 ай, 3 ай иштедим. Анан ал жак мага жакпай койду, чото иштей албай калдым. Анан мурдакы иштеген жериме барып иштедим. Ким болуп? Стройкада иштедим. Анан эле сон история айтпайбы? Короче, мындай болуп атпайбы? Москвада иштеп жүрөм. Анан байкем Кыргызстанда болчу. Мурда мен байкеме барып иштеп турчумун да. Куренкеевди окуп жүргөндө кичинекей келдим. Анан мен Москва жакпай калды, ушундай сиз жака эле барайынчы дедим да. Десем макул деп анан мен Москвадан тияка учтум. Байкем Кыргызстандан бияка барды. Анан кышында аябай эме жакта да, северде суук да, 60 градус суук жер. Кышында. Анан ал жакка бардым. Анан барып баягы мурдакы иштеген жериме барсам, короче, ал жерде жумуш жок. Ушундай деп калды. Мен байкеме ишенип бара алгам. Байкем бир документтер менен проблема болуп, жана регистрация деп коет го, билесизби? Ошону бүтүрүп келейин деп байкем жумушка эмеге, ошо регистрация кылган жерге барса, байкемдин документтери туура эмес болуп калды. Анан депорт кылып алып кетип калып атышпайбы? Мен байкеме ишенип бара алгам. Анан массагана талаада калдым. Эмне кыларын билбейм. Анан ошакта бир 2-3 кыргыз байке бар болчу. Ошолорго аябай ыраазы боло бердим. Дин Мухаммед деген байке. Атында азыктын чейинби? Аябай ыраазы боло бердим. Мен ошол бир байкеге сүйлөшүп, анан Новый Уренгой деген шаарга салды. Анан ошол жерде иштеп жүрөм. Анан иштеп жүрө электе эме болду. Мен Уренгойго бардым. Бирөөгө сүйлөшкөндө ушундай кыргыз бала барат, тозо тигине эмне жумушка алып кой деп. Барсам, анан эмне кыла аласың дейт да. Колуңан эмне келет дейт. Ырдайм. Анан калбайт атам да, бүт барынча. Мен буну кылам дейт. Кирпич кое аласың дейт. Кое алам деп атам. Тигини кыла аласың, кыла алам деп. Эптеп кирип кетиш керек болот да жумушкачы. Антпесе талаада, точно талаада калган атам. Эми чоң болобу, эми айылга чалып, мен биякта талаада калдым деп айтыштан аябай бир чет намыстандым. Уялдым. Анан ошентип барсам, сурап туруп анан жок, бизде уже жумушчулар толуп калды деп ушинтип коюп атпайбы? Тоет. Саня деген эме болчу, прораб болчу. Бүт атын. Анан кийин бери бурулуп кетип баратсам эле кыргыздардын үнү чыгып атат. Ошо кыргыздардын үнүн уккандачы, билин, ушундай бир апамдын үнүн уккандай эле сүйүндүм да. Анткени ал жакта билбейм, мага ошондой сезилеби, кыргыздар башка жактагыдай, мисалы Москвадагыдай көп эмес да. Анткени аябай суук жер да, аябай ушундай суук жер.
Анан уруп калып эле мынтип чоң салынып аткан имараттын артына мынтип бурулсам эле кыргыздар иштеп атыптыр. Ошондо бир байкем башкарып атыптыр. Султан деген байке болчу, ошо Жалал Абад каксылык байке. Көрүп калсаңыз сизге аябай Алла разы болсун. Бар эле байке ушундай. Көзүмдө уже мындай жаш агып калган. Ушинтип эле талаада калып каламбы, окуп жүрө берсем болмок экен деп ыйлап атам. Анан баары ушундай жумушка алыңызчы, ушундай десем анан. Мага хорошо алайын деди. Эртең 8-те кел деп койду. Канча сом берет, эмне кылат сураганда жокмун. Сразу эле алам деди. Эртеси күнү. Ой, аны бери чыгып уже каяка барып жатарымды билбейм да. Анан квартиралар издеп жүрдүм, таппай койдум. Тап менин оюм ошо мечитке барып жатам дедим уже. Ал жакта мечиттер жапыштайт экен, ачпайт экен. Түнкүсүн жаап коюшат экен. Анан бир кыргыз байке менен барып ага чалдым, кран айдайт экен ошол жерде. Анан ошо тажиктер менен алып барып бир комнатага жаткырып койду. Эртең менен кечээни отурдум, уктаган жокмун анан. Анан ошол жерде фасад кылдык, чоң имараттын сыртын эме кылып. Анан ошондо мен өзүмө аябай эме болдум да. Перфоратор менен иштеп атам. Анан өзүм менен өзүм сүйлөшүп атам. Мен ушул перфораторду кармап, ушунун үчүн окудумбу мен депчи. Мен болбосо вокальный искусствону бүттүм, оперный жагын бүттүм, опера специм ошондой да. Мен ушуну окудум мен. Ушуну эмнеге окудум мен, ушу перфоратор менен иштейм деп окудумбу деп жаман ичимен ызаланып атам. Анан ошондо аябай өзүмө мотивация берип, мага Алладан сурандым, Алла, мен өзүм жаккан жумушту берчи мага. Ошого аракет кыла бердим, ошо акча чогултуп иштеп, анан келип, анан ошо чыгармачылыкты баштадым да. Эптеп барасың, иштейсиң, келесиң, кайра өзүмдү эптеп кыйнап, а бирок жүрөгүм мыякта. Ырдайынчы деп түшүнүп турдум да. Анан ошол жерден жакшы акча чогултуп келип алып анан. Келип баштаганда эле аябай жакшы болду. Мага ошо чыгармачылыгыма салым кошкон ошо Зарыл Камараливге аябай ыраазы боло берем. Анткени эмнеге дегенде экөөбүз ошо бир жерде окуганбыз, менден улуу курс, Күреңкеевде. Улуу курс болчу. 2 курс улуу курс болчу. Биз жатаканада жол жашаганбыз Зарыл менен. Тиги апшат. Анан ошол келгенде анан айтты, Элизар, ырдабайсыңбы сен? Ырдайсың го, Күреңкеевде жөн эле окудуңбу? Кел мен сага ыр жазып берем. Сен ыр жаздырып, клип тартабыз. Анан мен ошол нерсе мага аябай чоң көрүнүрчү да. Элестет мен ушундай клип тартып ырдайм. Мен ырдап атам деп. Элестет мен ырдап атам деп. Тияктан перфоратор кармап келем. Анан давай деп кошулдум, оюна кошулдум. Мындай кыл деп жол көргөздү, аябай жеңил жолдорун көргөздү. Биринчи фотосессия кылдырды. Продюсеримдей болуп эле эме кылып жүрдү да. Көрүүчүлөргө баягы маалымат иретинде айтып кетишөсүз да, урматтуу көрүүчүсүз. Элизар баягы ырчылыктан сырткары дагы ырчыларга азыркы кыргыз эстрадасындагы аябай атактуу ырчылардын баягы клиптерин тартканга сценарийин жазып, ошол жактан тартуу иштерин өткөзүп келет. Көп эле болуп калды ошол тарткан клиптер. Аябай көп болуп калды. Санын эле эсептей албай калдым, анткени арт-артынан эле уже мисалы бир ырчы суранса анын артынан 3-4 ырчы подряд келип эле. Мен ошол биринчи клибимде жазган сценариимден көп деле таасирленбептирмин. Ары ойлоп көрсөм. Анан Айганыш Абдиеванын Кое бер деген ыры бар болчу. Анан ошондо өзүм сурандым. Ошо Зарылк сөзүн Зарылк жазып берген, ошо Зарылктан сурандым. Ушул клипти мен чуркап көрөйүнчү, мен тартып көрөйүнчү дедим. Реквизиттерди даярдап, месталарды даярдап, эмне керек, кайсы актерлор менен сүйлөшүш керек деп анан сурандым өзүм. Сурансам хорошо деди анан. Мен ошондо анан толук кандуу жазып, бага бир нерсени кыла аларымды ошондо билдим да. Бир нерсени тургуза аларымды ошондо билдим. Мен колумдан келет экен деген ишенип, ошондо эле ишендим да. Мен кыла алсам болот экен ушул нерсени. Зарема эжени сүйлөштүм, баары Эркин байке ойногон. Барып сценарийни айтып берип атам, мындай болгондо мындай кыласыз, мындай. Алар аябай угулашкан. Анан ошондо баардык жерде мисалы стройка болуп аткан площадка керек болуп атканда аны бир байкеме чала коюп, стройкада иштеп аткан байкеме чала коюп ушинтип мындай ошол клиптен мен эме үйрөнүп алдым да, кандай жолдорун үйрөнүп алдым.
кандай тартыш керек, биринчи эмне кылыш керек, биринчи кандай кылыш керек, кайсыл жерден башташ керек деп ошондон кийин анан мисалы мен ырчымын да азырчы мен ырчымын, анан мага клип тартыш керек болот да, анан мен Эльзарга кайрылып атам да, Эльзар мага клип тартыш керек дейм. Анан сен өзүңдүн суммаңды айтасың, мисалы мынча болот, байке ушундай тартып бере алам, мындай кылып бере алам. Эмне услугаларды көрсөтөсүңөр, мисалы эмне кызматтар бар? Бир эле сценарийлеби же клиптин башынан бүтүшүбү? Азыркы учурда. негизи биздин ырчылар эме да, кандай десем, баягы жамандагандык эмес. Өзүңдүр ырчысың. Ооба, мен деле ошондойм. Бирок мен мындай өзүмдүн клиптеримден аянбайм да. Мисалга алганда, мисалы экөө окшош эле жерде, мисалы бир үй деп коелучу, бир үй, эки үй, бирөөнүн баасы, мисалы мага керектүү үй экөө тең эле. Бирөөнүн баасы мисалы 10 000 сом, а бирөөнүн баасы 50 000 сом болот. Бирок мага ошол кадрга мощный чыгып бере турган болсо, мен ошону алам да. Анан кээ бирлер бар эми эме кыла берет да, мисалы. Мен мисалы бир актрисаны ойноткум келет да, ал жердечи. Сценарийин жазганда мен мисалы сизди элестетип жазам да, мисалы Эмир байке мындай болгондо мындай болот. Анткени мен сизди коюп алгам ошол каарман кылып. Мен байкем бар мындай, мисалы. Же болбосо кээ бирлер мен бир жеңем бар, стервадай ошону эле ойнотуп койбойлу деп ушундай боло берет да. Анан мага ошол нерсе жакпайт. Анан менин услугам негизи ал жерде сценарий эле жазам. Анан өздөрү суранышат, эми өзүң элестеткендей кылып коюп берип койбой депчи. Анан ошол өзүм элестеткендегидей кылып режиссер болуп берем ал жерде. Режиссер-постановщик. Режиссер-постановщик болуп берем. Бирок мен аябай уяла берем ушундай режиссер болуп берем дегенде. Анткени негизи бар го, бул любой нерсенин эме кылганы, окуп, көп мисалы мээнет кетирген адам кылса жакшы болот да. Мисалы мен режиссер эмесмин да. Анан кээ бир чоңураак режиссерлор бар да, мисалы киношниктер, ошолор угуп калса ушундай да режиссер бар деп айтабы деп эле уяла берем да. Жок, муну моюнга алган жакшы негизи, чынында. Ар ким өзүнүн тармагында баягы билим алган тармагын биринчи кесип катары өзүн айтып жүрсө, мен негизи булмун депчи. Анан журналистсиң го деп мисалы мага көп айтышат да, мен журналист эмесмин, кечирип койгула, мен алып баруучу элемин. Мен жөн эле алып барам болду. Мен журналисттик теорияны мен эч нерсе окуган эмесмин, билимим жок. Жөн эле алып баруучу болуп эле азыркы күндө эмгектенем, иштейм. Болду. Журналист деп кайрылбай эле коюңуз дейм да. Анын сыңарындай эле азыркы учурда режиссерлукту аркалап атасың, бирок режиссер деп айта албайсың. Айта албайм да. Ырчысың. Анткени ошол именно чоң режиссерлордун арасында кичине азыр байкасаңыз азыр наоборот мындай эле көбөйүп кетти го, мындай эле режиссерлорчу окубай эле мындай, бирок кинонун мындай кандай тартылыш жолун билип алып эле. Бирок чыныгы режиссерлор башкача болот. Акчасы жакшы экенби ушул жааттын? Кайра эле жанагы айланып келе жанагы тема. Кайра эле мисалы азыр ырчылардын баары мындай эме го, бири-бирине жакын боло берет го. Үкөм дейт, кээ бирлер досум дейт. Мен деле көбүнчө чынын айтсам, башында баарын эле бекер кылып жүрө жүргөм. Анткени мен ушу көңүл кыя албайм да. Бир четинен, анан экинчи четинен мага аябай кызык болгон. Мисалы артынан мисалы мен анын ырын угуп атып жазам да, элестетип алып анан ошол могу жердеги нерсени кайра көз алдыма чыгарыш кызык болчу да мага. Мисалы бир жума мурун мыякта жатпады беле, анан ошону кайра көз алдыма чыгарып алайынчы деп кызыкчумун мурда. Анан кийин эми бул аябай деле көп акчага жазбайм. Мисалы, эгерде сыр болбосо, кече жакында эле Нурдан Асиптин досум деген ыр чыкты да. Канча болду акчасы? Эгерде сыр болбосо. Мен ошол ал жерде деле кайра эле жанагындай Көм. Аябай деле көп акчага чыкпайм, чынын айтсам, $200 чыгам. Сценарийсин кошулуп ошо $200 чыгам. $200 да бул бир жуманын ичинде бүтөт бирок ар кандай болуп калат, мисалы ырдан дагы зависит этип калат да, мисалы кээ бирлердики вообще келбей коет. Кээ бирлердин эмеси ыры жүрөккө тийсе, сразу мындай даже 5 мүнөттө жазып алам. Эмне болсо да ийгилик. Жогоруда айткандай эле мисалы префераторду деп атасың, мен режиссер эмесмин деп атасың. Ар ким
баягы башка түшсө кылат экенбиз да, ооба байтал жорго чындыгында өзүбүздүн каалообуз менен барган жокпуз. Алып барды бизди турмушка ошол жака, мисалы иштетти. Бирок арты мынтип баягы жомоктогудай сонун жакшылык менен бүтүп атат да. Анын бардыгы артта калды. Мыкты кесиптин чыныгы мыктылары, азаматтары дагы чет элде иштеп жүргөндөрүн билебиз. Алар да келгиле, кесипти кайра уланталы, иштейли. Кыргызстан сонун болуп калды буюрса, ар бир тармактын мыктылары чогулалы. Бул нерсени айткым келип атты. Анан Айгерим Эшиктин клиптери канчага тартылат? Именно Айгерим Эшиндинби? Ошондуку. Айгерим Эшиндин клиптери бекер эле тартылат да. Бекер эле тартылат, чынын айтсам. Бекер эле жазып берем. Өзүм да бекер. Ал мага ишенип туруп алат да. Ал эчтеке эме каршы чыкпайт мага. Акыркы клибинде эле бир жолу каршы чыкты. Кошпол деген ошол аялдарга Кечеги жакында чыккан зордук зомбулук кылбайлы деген темада ошону бир кагазга ороп чыгарганга аракет кылдык. Анан ошондо мен ал жерге бир актриса койгум келди, чынын айтсам. Өзүм ойнойм деп туруп алды. Анан өзү ойноду. Анан Айгерим ошол мага дайыма ишенет. Анан Айгерим мага аябай мотивация бергенди да аябай жакшы көрөт да. Жана мен өзүмдү айыптадым деп узак клибим бар го. 15 мүнөт. Ошону тартаарда мен ошону тартам деп жүргөн акчамды жоготуп атпаймынбы? Анан кадимкидей депрессия болдум да, мен өз жеримде аябай кайнап аткан нерсе болчу. Чоң акчабы? Эми чоң акча кимдир бере берсин, чоң акча кимдир бере берсин, жеңил эле акча болушу мүмкүн бир. 3000-4000 болчу. Анан ошондо өзүмдү кадимкидей жоготуп алдым да. Ушундай баштайм, мына баштайм деп. Потому что бул биринчиден узак клип тартам деген, анан экинчиден кыргыз эмесине бир жаңылык киргизейин деген да, узак клип менен ушундай стилди кармап алып дальше иштейин деген оюм бар болчу. Анан ошондой аябай мотивация берген мага. Сен деген мындайсың, сен деген жакшырдайсың, сен иши өрчү эмессиң, сценарийсиң, режиссерсуң, сен мынтесиң го, кана сендей болуп ким ушинтип атат деп мага ушундай өткөн. Аябай мындай чынын айтсам, ошондо эртеси күнү эле уже туруп 1 сом акчам жок эле көчөгө чыктым, реквизиттер жөө чогулуп жүрөм, мисалы, жөө издеп жүрөм. Ушундай мага аябай жардам көп деген да Айгеримчи. Ошон үчүн мен Айгеримге мынча бер, тынча бер деп айтпайм. Ооба. Мен көзүмөн чогум Айгерим. Бириңердин көзүнөн чогусуң. Ооба. Көп жылдан бери сүйлөшүп келдик. Бир да жерге айткан эмесмин. Экөөбүз дагы деле доспуз деп жүрөбүз. Ал деле жашырды, Мен деле жашырдым. Просто эме да, эмнеге жашырам мен, тим эле укмуш болгондон жашырган деле жокмун. Эме мындай элдин сөзү, элдин көзү деген нерсе бар экен. Ар ким ар кайсысын айтат, бирөө жамандайт, бирөө жакшы айтат. Бирөө сага жакшы айтып туруп кайрадан ары бассаң жаман айтат. Ошол нерселерден мындай сактандым да. Мындай тынч жашоодо жашагым келди. Ошого чейин жашырып келдик. Кудай буйрса. Жакында. Той. Куттуктайм. Азаматсыңар, буюрса жакшы чечим болду болуш керек. Анткени мен жогоруда сурабадым да, канча жыл болду депчи. Мен ушул эле суроону мен башкалардан мен жообун уккам да. Бирок мага көбүрөөк айтышкан. Ошон үчүн айтпадым, 4 жыл болду депчи. Бирок мага көбүрөөк айтышкан. Карантинден бери канча жыл болду? 3 жыл, 4 жыл. Ошондой экен. Ошондон бериби? Ооба, ошондо. Именно карантинде таанышып калганбыз да. Ошондон бери сүйлөшүп, ошондон эле. Анда Айгерим Эшиндин чыгармачылыгындагы ушундай ийгилик жаратып аткандан баягы салым кошкондордун катарына сендер кирет экенсиң да, э? Ошол эмеде Улан Эгизбаевди эме кылып Ак толкундар деген клибин жазып берген. Тема кылып ошо Улан Эгизбаевдин эмесин. Анан ошондон баштап кыз жигит болуп сүйлөшүп баштадык да. Ошо клибин тартып бере коем деп да. Байленин баары ошондон башталды эми. Байленин баары ошондон башталды. Ошого сценарий жазып бер деп эме кылган. Мен өрүн уксам аябай жагып калды, чынын айтсам. Ошо эмнегедир ошо Улан Эгизбаевди эме кылып алдык. Элестетипчи. Башында сөз айтылбадыбы? Мисалы Айгерим экөөбүз туруп калсак сүрөткө тартып коесуңбу деп туруп анан мага айтышат, анан Айгерим менен мисалы сүрөткө түшүп турбайбы? Анан буюрса анда Айгеримге жетишиң керек экен да, э? Иштешиң. Ооба, буюрса. Ал нерсе баягы наоборот мотивация берет да сага. Значит, мен да иштешим керек экен, мындай кылышым керек экен. Бирок антейин десеңиз,
ар кандай болуп калат экен мисалы айгерим деле канча жылдан бери Ооба, мисалы ооба. кыз бурактар даган экен. Кыз бурактар даган билчү эмесмин, кийин айтканда билдим да. Ал деле талпынып келип анан бир күнү эле дуң деп кетти. Азыр 50 миллионго жакын просмотр болуп калды. 41 деме. Кызманчок? Мисалы да. Адамдын багынан Жок, табыкпай эле иштей бериш керек. Жок, бул болбойт экен деп туруп эле орто жолдон эле таштап койгондорду көрүп атабыз. Анан кыла берсем болмок экен, мынта берсем болмок экен деп анан бир канча жыл өткөндөн кийин өкүнүп калгандарын да көрүп атабыз да. Өкүнгөндө барганда иштей берсе. башында менде да ошондой ой болду. Потому что бул чыгармачылыкка көп акча кетет, чынын айтсам. Эми мисалы ар бир ырың акча, мисалы жаздырганың, аранжировкасын, клип тарттырганың акча, мисалы. Ошол клиптерге актерлорду ойнотойн десең ал акча, ушундай болгон техникалар, светтер керек болот, ал акча, мисалы. Ошонун баарын кошсоң эле бир көп суммада акча болуп калат да. Анан мен именно ошол клипке аябай басым жасайм, качествого аябай басым жасайм. Мисалы айтып атам го жана экөө окшош элеби, бирок могу керек болуп атса, мага ошол керек болсо ошону тандайм. Анан башында ой келди ошо, блин, ушунча акчанын баарын коротуп атам. Анан ушундан көрө башка бир нерсе кылсам болмок деп анан ойлоп, мынтип өзүм мен негизи өзүм менен өзүм көп сүйлөшөм да, сценарий жазгандын дагы ошондон болуш керек. Мынтип артымдан карасам мындай бир 3-4 тепкич мындай өйдөрөөк болуп калыптырмын да, мындай тыягын карасам, бир мындай карасам өйдө бир жетип калчудай элемин да. Анан мындай карасам, кайра артка түшүп калсам, уже болбой калчудай болот да. Анан ошон үчүн азыр аракетим кылып атам болушунча. Аябай укмуш кыйрат салдым, мынтип салдым дебейм го, бирок ар бир чыгарган ырым, ар бир тарткан клиптерим өзүмдүн эмесин көрөрмандарын таап атышат да. Анан кээде өзүмдү мынтип алдап коем, мисалы. Клип чыгарам да, мисалы, клип чыгарганда 200 000 просмотр болуп калат, мисалы, же 100 000 болуп калат. Кээ бир досторум болуп калган, ыры кетпей калды что-то деп ушинтип атат. Канча болду десем, бир 200-300 айтат. Анан мынтип өзүмө айтып коем да, мисалы, ошо 200 000 адамды маякка чогултсаң, канча киши болот депчи. Анан ошол 200 000 адамды мондай элестетип, мондай көрүп алам да, анан значит нормально эле көрүптүр да, Кудайга шүгүр эле болуптур да деп ушинтип эме кылам да, өзүмө мотивация берип турам. Сон, Элизар, чындыгында мен бирөөнүн оюн айтпай эле коеюн, жеке өзүмдүн үй бүлөм. Мен сенде өмүр бою деген бир биз мындай үй бүлөлүк мындай гимндердин катарына кирип калат го, баягы сүйүп уккан ырлардын катарыначы. Ошондой ырлардын катарына кирип калганда, мен ошол чыгарманы уккандан баштап экөөбүз бир райондо жашап калгандан дагы анан деп мен ошондон баштап менде кызыгуу башталган да. Бул Элизар ким, бул кайын жылгындырчы, кандай ырларды чыгарат деп ошондо аябай мындай кызыгуу көп болгон. Үй бүлөдө отуруп алып сүйлөшүп отуруп, келинчегим да чыгармачыл инсан болгон үчүн сонун ырдайт экен, сонун кайрыктар экен, сонун мындай эсте калчу, дароо мындай эсиңде калчу мындай обонго кирет го, кайрыктарычы. Анан сонун буюрса дагы чек жок да, чыгармачылыкта таптакыр чек жок да. Ар жагынан чойгулап көр, жагынан чойгулап көр, биягынан чойгулап көр, бир учу чыгаттыр буюрса. Анан Элизардын азыркы учурда деле жакшы болуш керек, буюрса мындай игиликтер жарап атат да, баягы жыйынтыгы көрүнүп атат да. Ооба, буюрса. Бир аз болсо дагы кыргыздын ырчыларынын эми көпчүлүк басымдуу бөлүгү жана тойда чакырып атышы жакшы элеби ал жактары? Мен ошол башында баягы эме кылгандык эмес го, кесир кылгандык эмес го, бирок мындай ойлоп көрсөм тойго көп эме кылбаптырмын, ошо ырларымда деле. Тойскы ырлар жок. Тойскы ырларга көп басым жасап атыптырмын да. Анан азыр мынтип карасаң эле мындай мындай мисалы сен ойлоп жүргөн максат коюп жүргөн нерселерине ошол именно той аркылуу жетип алган нерселерди көп көрүп атам да. Анан өзүмдү бир эмеге камаба дейт го. Анан кийинчерээк ошо тойго эме кылганга аракет кылып атам. Тойго ырдаганга көбүнчөчү. Анан мен дагы бир ушундай бир акмакмын. Мисалы башка ырчылар мисалы тойго барганда биз ушул ресторанда бүгүн кызматта деп ушинтип киргизет го. Мен заказ алам. Кудайга шүгүр эле, мисалы бир айда бир ай деп эле койчу, бир жумада бир 2-3 той болот да примерно.
сен жана апа деген ырың бар го, ошону апамды ырдап койчу, апама ырдап берип койчу дегендер болот мисалы. Анан мен барам да эле кирип туруп ырдап туруп эле сразу кетип калам да. Менде андай жок да мисалы. А көрсө ошол элдерсе да реклама болот экен да. Мисалы, могул бала тойго чыгып жүрөт, ушуну чакыралы депчи. Бирок Инстаграмдагы видеолорду карап көрсөм, баягы охват деп коебуз го. Көрүүчүлөрдүн чогулганы жакшы элек, сонун экен. Ооба, жакшы. YouTube'да да жакшы. YouTube'да да бир канча миллиондор бар экен. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул эме мээнет кылыш керек, бирок адамдын багынан окшойт. Бир күн эмес, бир күн бар өзүм. Бир күн эмес, бир күн. Өзүң түшүнбөй калат экенсиң да. Мисалы Айгерим деле, мисалы көз мончогум деген ырды мындай эле антрака деп тойго жаздырып койгон да. Тойлордо ырдап койчу да. Мисалы өзүнүн ырына кошуп, ошону ырдап койчу. Анан бир күн эле, могу сонун экен. Ырдап койчу. Элге ырдап койчу, чыгарып эле. Мындай кавер, койчу, уялып атам дейт да. Баа типа бирөөнүн ырын ырдап атат деген. Эми андай нерсе азыр таң калыштуу деле нерсе эмес болуп калды го азыр. Көчөнүн бир Казакстандан бири чыкса, бүгүн бизден ырдап алатат да. Ой, эмне сен эле ошондойдон, сен эле жалгыз эмессиң го, мисалы бизден деле алып ырдап атышпайбы? Деп анан жүрү дедим, анан бир досторум бар. Эме бенд ошолордун инструменттерин алып келип эле тартып берип койдук. Эртеси күнү чыгарар менен эле, просмотр. Негизи биз клип чыгарып эле жүрөбүз го, бирок ошондон өзгөчө болуп кетти да. Бир маал шарт өчүп калды. Көрсө тияктан жалып келип анан ошон жалып келди, өчүп калды. Анан ошол Өзбекстандын жанагы чыныгы автору, атын унутуп атам. Ошол сонун ырдаптырсың, көрсө ырдай бер. Өзү уруксат берди. Анан чыккандан кийин анан мына азыр былтыр кандай хит болду? Мен аябай таң калдым, Жалал-Абадтан чоң стадиондо ырдап атканда. Мага билинчи эмес, же Айгерим жанымда жүргөнгө билинчи эмес да. Анан Жалал-Абадта чоң эмеде бир майрамда концерт болду. Ошол жака Айгерим эшин чыгып туруп эле көз мончогум деп башталганда эле жанагы элдин толкуну моундайдан келбеди кулагымачы. Анан ошондо билдим, чындап эле хит болот деп. Анан ошондон кийин дагы ойлонуп жүрөм, ошо бизге дагы бир чыгып кетет деп. Көрүүчүлөр деле байкап атып болуш керек. Улам Айгерим жөнүндө сөз болгондо улам жылмайып сүйлөп калат экен, күлүп сүйлөп калат экен, башкача сүйлөп калат экен. Мындай Айгерим жанында жок болсо дагы аяп сүйлөп калат экен. Мындай билинип турат экен да. Кийинки маекти буюрса Айгерим менен чогуу калганда, тойду аман эсен өткөзүп алсаңар, мүмкүн тойго чейин бир убактыңар болуп калса жолугушсак, такташсак, сүйлөшсөк, көрүүчүлөргө бир сүй баянын мүмкүн баяндап беребиз. Аны бар алдыда буюрса. Ооба, буюрса. Чоң рахмат келиңиздер. Сизге да рахмат. Жыйынтыктап берчи. Мен жыйынтыктардан мурда ошол апама аябай ыраазычылыгымды же баягы интет го. Бир кезде кыялдарымды азыр жашап атам дейт го. Ошол нерсе менде болуп атат да. Мисалы азыр ушул нерсенин баары бир убакта кыялданып жүрөм. Мисалы интервью берип, өзүмдүн жашоомду айтып берип, башка улууларды көрүп, мен да ушундай болуп турсам деп. Бир жолу мындай болду. Апам экөөбүз себеп болуп, короче, эмеге бардык. Атын айтпай эле коеюн, Актал районунда ошол башкарма деген бар болчу да. Илгери райкомдун башкармасы болгон, ошончо башкарма деп коюп калган. Ошонун үйүндө апам экөөбүз сарайында, үйүндө да коем, сарайында койчу болуп кеттик. Бир айгабы, 2 айга. Анын бир чоң себеби бар. Анан кийин бардык кой кайтарып жүрөбүз. Кышында болчу, кой кайтарып током, кой сугарып атам. Ушундай айылга да аябай каар көйлөжөйт да. Анан бетим кап-кара ушундай. Мен бага центрде жашап жүрүп анан ошондой нерсеге болуп кеткенде аябай бир ызыктай эле болуп кеткен. Өлө жүдөп кеттим да. Кичинекей болчумун. Анан мынтип карап атпаймынбы? Апамды карасам, апам байкуш бутуна суу кирген окшойт да. Маскасын монтур сыгып туруп анан.
кийип атпайбы. Анан ошол именно ошол эмнеге койчу болуп кеткенсиз, ошо менин найман болгон да. Ошо мен үчүн кетип калганбыз. Ошо менин найман болгон. Анан ошондо эшектин үстүндө болчумун. Өлө жаман болдум да, баягы апам ушинтип, мени ушинтип чоңойтсо кайра ушинтип. Деп анан ошондо ичимен өлө сөз бергем. Кудай буйрса мен ошо апамды сыймыктанган бала болоюнчу депчи. Апам ошо сыймыктансынчы мени көрүп алып. Апам ошо телевизордон көрүп алып, менин балам деп мындай кубанычы коюнуп атпай ушинтсинчи деп. Сыймык эмем деле мындай аябай тиленгем да ошондочу. Көрөсүз апам менен сиз сыймыктанасыз менен депчи. Анан азыр отуруп эстеп атпайм ошол нерсени. Мисалы азыр апам ушундай нерсени көрүп алып сыймыктанат да. Не только апам эле көрбөйт, көп киши көрөт. Ошол күндө, азыр ошол эшектин үстүндө туруп кыялданган күнүмдө азыр жашап атам да. Мисалы мындайча айткандачы. Анан ошо апама рахматын айткым келет, аябай апама. Мамам дагы эме болуп калат, кээде нааразы болуп калат да. Неге мени айтпайсың, эмне апаңды эле айта бересиң. Биринчиден ошо мамама рахмат, мени ушундай 9 ай боюнда көтөрүп, өстүрүп, төрөгүндө. Мамама аябай ыраазымын. Сизге рахмат, биринчиден ушу бул аламга жаратып ушундай. Ак сүтүңүздү бергениңиз үчүн анан багып өстүргөн ошо тайнеме рахмат. Тайнем деген апа дейм. Апа, мына бир кездеги кыялдарымда азыр жашап атам. Бул нерсеге сиз аябай себепкерсиз. Сизге чоң рахмат. Ошол экинчиден сиздерге рахмат. Жүрөк ортосуңуз, жүрөк эл менен баягы мындайча айтканда сиздер аркылуу таанылат экенбиз да. Сиздер аркылуу элге ырларыбыз жетет экен, сиздер аркылуу ким экениңизди билгизет экенбиз. Ошон үчүн сиздерге да рахмат ушу. Көңүл буруп, биринчиден көңүл дейт го, Пайгамбар тил айтат го, Каба дейт, сен ушунчалык бийиксиң, бирок сенден дагы бир адамдын көңүлү бийигирээк турат дейт да. Ошол эң башкысы көңүл экен да бул. Ушу мен сиз мага ушу айтып атам го, баардык интервьюларыңызды көрүп жүрөм. Сиз эркин сүйлөшөсүз, эркин алып барасыз. Анан ошо айтып кеткендей эле ушу мен дагы барсам экен деп жүргөм да, мен дагы ушундай эркин сүйлөшкүм келип жүргөн. Ошол көңүл буруп, менин көңүлүмдү ойлоп чакырып койгонуңуз сизге да рахмат. Кудай буйрса, чоң рахмат. Дагы келип турабыз деген ойлобуз. Ооба. Иштеп аткан байкелерге да рахмат. Ошо? Бар бол. Бар болуңуздар. Бар бол, өзүң дагы бар бол, аман бол. Ооруба, сыркаба, чыгармачылыгың өмүрү узун болсун. Талыкпа, сынба, ызакор экенсиң, мындай ыйлап жиберет экенсиң. Жан дүйнөңө бир нерсени бат сиңирип алат экенсиң. Анын баардыгын бирок сиңирип турган ошол өзүң айткандай көз жашың менен агызып чыгарып жибер. Анын баардыгын кереги жок. Жашооң жакшы болсун. Көп кыйынчылыкты мындай айтып бермек болушуң керек, бирок бир канча себептер менен көп нерсе айтылбай калды. Эч нерсе эмес. Анан бул жагы жакшы болсун. Эми жакшы болсун. Биз урматтуу көрүүчүбүз, жыйынтыктайбыз ушу менен. Элзардын ким экенин бир аз болсо дагы сиздерге чагылдырганга аракет кылдык. Бир гана жакшы комментарийлер буга чейин жазылып жүргөн өзү дагы айтып кетти, мен да көрүп калгам. Жакшы сөзүңүздөрдү аябаңыздар, талантка жакшы сөз айтып дем бериңиздер, күч бериңиздер, чыгармачылыгына эргүү бериңиздер. Ал эми биз кийинки өлөрдөн көрүшкөнчө буюрса сиздер менен коштошобуз. Аман эсен туруңуздар.